Кадырман көрүүчүлөр, мыкты кайрыктан соң биз кайрадан сиздер менен биргебиз. Бүгүн 1 ноябрь милиция күнүнө байланыштуу биз ушул жаатта кеп кылуу үчүн атайын студиябызга конок чакырганбыз. Анда сиздерге тааныштыра кетейин. Ош шаарындагы Ички иштер башкармалыгынын нөмөт бөлүмүнүн атуулдарды кабыл алуу жана талдап текшерүү тескөөчүсү милициянын подполковниги Алмазбек Култаев. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Кош келипсиз студиябызга. Таң эрте ошол Рыстаң программасы аркылуу сизди көрүп турганыбыздан кубанычтабыз. Бүгүнкү майрамыбыз менен коттуктайбыз. Рахмат, чоң рахмат. Саламатсыздарбы, улуу кыргыз элим. Бүгүнкү милициянын түзүлгөн күнүнө карата сиздерге гүлдесте катары бир чыгарма аткарып берүүгө уруксат этип коюңуздар. Жакшы болот, программабызды ошол мыкты кайрык менен баштайлы. Неге түшкө киресиң деген илгери жакшынакай жаштар ырдап жүргөн ырлар бар эле. Ошону бир эске түшүрүп берсем, а? La 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 башыны булбулдар махабатты жабышты кол булгала барысы узатышып калышты пана кылып түшүмдү бет алдыма кармаймын балки мени сүйөр деп өзүмдү өзүм алдаймын la 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 ат сендери анчалык сен башканы сүйүүсүң уйку бербей тынчырап неге түшкө киресиң айтчы деги ким дайыр өзүң деле билесиң бербей тынчырап неге түшкө киресиң уйку бербей тынчырап неге түшкө киресиң неге түшкө киресиң неге түшкө киресиң. Бале, Азаматсыз агай, сонун кайрык болду. Эми алгач ушулар боюнча кеп баштайлы. Ушул милициялык кесиптен сырткары бул инструменттер боюнча атайын билим алгансызбы? Музыкалык жаатта дагы же өзүңүздүн кызыгууңуз менен эле ойноп келе жатасызбы? Азыр бул жерде аккордеонду алып келиптирсиз. Рахмат. Кичинекей мезгилимде мектепте окуп жүргөндө бир агам армияга барып келип анан гитара үйрөнүп келиптирди. Гитара үйрөнүп келип анан кызыгуум ошо гитарадан башталган. Гитарага кызыгып, агайым менен кошуп отуруп гитараны үйрөнүп, бизге эми ошол кичинекей мезгилде кызык болгон да. Бир 7-8 класстарда окусам керек эле. Ошол мезгилден жана агайыман үйрөнүп, тынбай үйүнө барып, акырындан Ош шаарына келип, Ош шаарынан атайын бир гитара сатып алып, аны алып барып үйрөнүп, ошол менен аркалап кеткенмин. Андан кийин мектепти бүткөргө жакын жакшы коштум бар эле. Ошол аккордеон ойнойт эле, үй бүлөсү менен аккордеон ойнойт эле. Анан аккордеонго кызыгып баштадым. Аны дагы Карагулжа, анда Совет районунда, Совет районунун центрине барып, ошол жерден аккордеон сатып алып атайын. Алып келип анан үйрөнүп, ошо менен кызыгуум артып, Кудайдын ар жактан берген таланты бар экен. Ошо менен үйрөнүп кеткем. Окуу жайын тапшырып, армияга барып келгенден кийин жанагы окуу жайлардан анан пединститутка тапшырганмын. Пединституттун ошо музыка факультетине тапшырып, музыкалык анан жогорку билим алып, андан кийин турмуш шартка байланыштуу 91-жылы жанагы милиция кызматкерлерине кадрларды кабыл алып баштагандан анан биз анда дагы жанагы нар жактан ошо өзүм эңсеп жүргөн немем бар эле, оюм бар эле, ошол оюм Кудай баягы колдоп ишке ашып, ошо 91-жылдан кийин милиция кызматкерлигине жумушка орношуп, ошодон 25 жыл болуптур бүгүнкү күнгө. 25 жылдан бери ушул кесипти аркалап келатабыз. Жакшы. Эми ушул сиз аркалаган ушул кесипке кайрасак, учурда ушул милициянын орду канчалык азыркы тапта? Эми милициянын орду биз жанагы айтып өттүм жогоруда 1991-жылдары киргенибизде милиция бир гана формада болгон да. Азыркы министрибиз куд ошондой эле нерсеге алып келип атат. Баягы кийинки мезгилдерде Совет дооруп, баягы Кыргызстандан кулагандан кийин, Совет дооруп кулагандан кийин, жанагы эгемендүүлүк алгандан кийин биздин формалар ар түрдүү болуп калды. Мисалы, ГАИнин, май кызматкерлеринин формалары башкача болуп, баягы
охрана деп аталат, жыл охрана деп аталат. Алардын формалары башкача болуп, ОМОН деп түзүлүп, спецназдар ошолордун формалары башкача болуп, милиция чаржайтка окшоп кеткен да. Ар ким өзүнүн кызматын аткарат, бирок аткарган менен формалары башка-башка болуп калган. А илгерки совет доорунда жанагы бир гана формада болгон, милиция деген, милиция эле бир эле формада, гаиси деле ошонун ичинде, участковый деле ошонун ичинде, жанагы патрульдук милициялар бар эле, ошол мезгилде ошолор деле бир формада болуп жүрүшкөн. Азыркы талап ошондой болуп, кайрадан азыр баягы патрульдук милиция деп түзүлбөдүбү? ГАИ дегенди алып салып, патрульдук милиция болуп, бардыгы азыр бир формада, ошо милициянын бир формасында жүрөт, аброю кыйла көтөрүлдү деп эсептесем болот. Жакшы. Анан агай ар бир эле тармактын өзүнчө эл арасында ар түрдүү сөздөр айтылат да. Мисалы, чыгармачылык чөйрө боюнча айтсак, илгери ырчылар жакшы болчу, азыркы ырчылар анчалык алардын деңгээлине жетпей атат деген ар түрдүү сөздөр айтылат. Эми бул сөздөрдүн канчалык чындыгы бар, аны ошол кесиптин ээлери өздөрү айтышып беришкен. Ошол чейин анан бул сиздердин тармак боюнча дагы ушундай кептер айтылат да. Мисалы, илгери милициялар башкача кызмат кылышчу, азыр чөнтөгүңө карап кызмат кылып калган деген кептер да айтылат да. Бул кептердин канчалык деңгээлде чындыгы бар? Эми чындыгы боюнча айта турган болсок, бул 5 кол барабар эмес дейт. Бардык эле тармакта, бардык ишканада, мисалы, бардык баягы кызмат өтөгөн жерлерде бул кемчиликсиз иш болбойт. Бул биринчиден мен ойлойм, үй бүлөлүк тарбиядан болот. Баягы үй бүлөдөн кандай тарбия алган болсо, ошол жумушка келгенде, кызматка келгенде дагы ошондой тарбиясын көрсөтө алат деп эсептейм. Дагы бир инструментти алып келипсиз, аккордеонду. Келиңиз эми ушул аккордеондун коштоосун дагы жагымдуу кайрак менен уланталы маекибизде. Рахмат. Эми кандай чыгарманы аткарып бересиз? Азыр эми бизде милиция кызматында айымдар иштейт. Айымдар иштеген айымдар бар. Ошолордун айымдарга арнап Ибрагим Жунусовдун жана карындаш дегендер бар. Ошону аткарып берейин. Карындаш астачы, тетири баспачы, жакшы эле жигитмин, кыскырын таштачы, кыскырын таштачы. Көзүмдү ал албай, артыңдан барам жай, сезилетти жакын, эң жакын адамдай. Көзүмдү ал албай, артыңдан барам жай, сезилетти жакын, эң жакын адамдай. Карындаш күлгөнү, эстетет сүйгөнү, табал ким сиңдисиң, сен болуп жүрбөгүн, сен болуп жүрбөгүн. Көздөрү кара эле, сүйүүгө зар эле, эки жак урутунудон уя чабар эле. Көздөрү кара эле, сүйүүгө зар эле, эки жак урутунудон уя чабар эле. Кечиргин карындаш, адам жок жаңылбас, бар эле сүйгөнүм, ал эми табылбас, ал эми табылбас. Окшошуп жатса да, күлгөнү башкача, бар эле сүйгөнүм, жүрөгү таптаза. Көздөрү кара эле, сүйүүгө зар эле, эки жак урутунудон уя чабар эле. Кечиргин карындаш,
Адам жоқ жаңылбас, кечиргин карындаш. Адам жоқ жаңылбас. Азамат Сагай, мыкты кайрык болду. Эми айтсаңыз, ошол аккордеондо ойногон сизге жеңилирекпи же гитарада? Биринчи үйрөнгөндө кими сизге жеңилирек болгон? Мен жанагы башында айтып өтпөдүмбү? Үйрөнгөндө гитарадан баштап үйрөнгөнмүн деп. Экөөнүн кимиси жеңилирээк экен? Экөөнү тең эле ойнойм эми. Була жеңил оору жок. Баягы нар жагыңан шыгың болсо, талантың болсо, бул баягы не дейт эле, орок оролбаган ороктондойт дейт. Биз ошол сыяктуу эки инструмент деле. Дагы эми комузду алып келбедим, комуз деле ойнойм. Комуз дагы ойнойм. Сону болмок экен. Кийинкисинде алып келесиз деген үмүттөбүз. Кудай буйрса кийинкисинде. Анан жанагы окуп жүргөндө пианино, фортепианолордо ойногонбуз. Алардын баардыгын ойноп, жанагы эми келечекте баягы музыка сабагынан музыка сабагын берүүчү мугалимдерди даярдаган да бизде пединститутта мурун. Ошол кесипти жанагы окуп, ошол кесипти окуп, кийин анан айтып атпайм, турмуш шартка байланыштуу. Өзүм эңсеп жүргөн форма кийин, формачан болоюн, ушу милициянын формасын кийсем деп эңсеп жүрчү элем. Ошону Кудайым берип, дагы жолго айтылып атам, Кудай берип, ошол кызматка анан өтүп, 25 жылдан бери Кудай ушу колдоп, форманы кийип чечпей жүрөбүз. Ийгилик каалайбыз мындан ары дагы. Мисалы, азыркы учурда көпчүлүк айрыкча эркек балдар ушул гитараны көбүрөөк үйрөнүшөт эмеспи? Достор менен отурганда, анан аккордеондун бир аз татаалыраак болгондуктан гитара оңой деп айтып калышат да. Демек, бул сөздү четке кагасыз, ал адамдын өзүнөн. Ар бир адамдын өзүнөн шыгы, айтып атпаймынбы, шыгы таланты болсо, ал эч кандай неме кыйынчылыктарга карабайт, үйрөнөт. Оңой болот, мындай ойнош деле жанагы нарактан талантың күчөп турса, талантың ашып турса, ойногонго не жетсин. Кээде жанагы жумуштан чарчагандан кийин эми биздин жумуш, бул кызмат аябай оор да. Бардык эле азыркы эми жаңы жанагы ушу жумушка орношом, милиция кызматкерлерине өткөнгө аракет кылган жаш балдар бар, жаш жигиттер бар, келип эле ушу киргенде эле ушу мен уголовный розыскага иштесем дейт. Же болбосо тергөөгө иштесем дейт. Ал эми биз жанагы жаш өспүрүмдөр менен иштөө бөлүмчөсүнөн баштаганбыз. Участковый болуп иштегенбиз, аймактык тескөө ушул эл менен иштеп, кагаз ушулардын баардыгын биринчи баштан өткөзүп туруп, анан кийинки кайра ошол мисалы уголовный розыскага, тергөө бөлүмүнө ошолорго өтсө жакшы болмок. Азыркы жаштарга ушу келгенде эле башынан эле жанагы ата энесин кыйнайт, тунушун салып эле кокуй, мен келип эле ушу уголовный розыска иштей койсом, мен тергөөдө иштей койсом дейт. Анын аркы кыйынчылыгын билбейт да, билбейт. Ойлойт да ушу мен келсем эле ушинтип жүрөм, удостоверение көтөрүп алып эле мен уголовный розыскадан мен тергөөдөмүн деп. Ал тергөөдө иштеш аябай кыйын. Себеби ар бир адамдын тагдырын чечесиң ал жерде. Жасаган баягы кылмышына жараша юридикалык баа бериш керек ага. Туура жасадыбы, туура эмес жасадыбы, же турмуш шартка байланыштуу бир кыйынчылык болуп ошого жасагандыр. Ошолордун баардыгын талдап, текшерип, анан кийин баа берип, анан ошол кылмышына жараша анан кийин ошо чечим кабыл алыш керек да. Башка жактан келип калган бул кызматты аркалабай эле ушу башка кызматта, мисалы, жанагы коммерсант боло тургандар, бизнесмен боло тургандар деле келип калып, адашып келип калып, анан жанагы биздин айлык маянага чыдабай, ошого жетиштүү болбой, анан чыгып кеткен, кетип калган, же болбосо башка бир кылмыштарга барган. Кээ бир мына эми жашыруун эмес, бардыгыңыздар эле көрүп атасыздар, наркотикалык заттарга аралашып кеткен кызматкерлер болуп атат. Ошолор болуп, жанагы ошо адашып, жанагы кошулуп кетип, өзү киришип кетип, анан кийин өзү кылмышкер болуп калган учурлар көп кездешип атат. Ошолор эми терс жактары, мен ошентип ойлойм. Ал эми ошо оң жактары аябай эле көп. Оң жактары бул жанагы элге кызмат кылуу, кыргыз элине биз башында ушу милиция кызматкерине кирип атканда, кызматкерлерге ант берип киребиз. Ошол антыбызды акташ үчүн ушул кыргыз элине өмүр бою керек болсо ушу өмүрүмдү аябайм деген жерлер бар. Мына көрүп атасыздар, канча кылмышкерлерди кармоодо, канча кызматкерлер набут болуп кетти, канча кызматкерлер өздөрүнүн жанын берди, канча кызматкерлер майып болуп калды. Ошол эми өзүбүздүн антыбызды аткарганыбыз деп эсептейм мен. Жакшы. Ага эми сизден дагы бир жагымдуу кайрыкты угалы көрүүчүлөр менен биргеликте. Эми аккордеондо ойноп бересизби же гитара? Аккордеондо эле ойноп берем. Баягыдан бери эми жанагы жалаң эле муңдуу окшогон ырлар болуп атат, эми бир шаңдуураак. Милиция кызматкерлери деле мындай шаңдуу отурганга, шаңдуу жүргөнгө деле жанагындай акысы бар дегендей бир жакшы ырлардан жанагы
айта албай жүрөм, айбыгып деген бар эле. Ошону бир аккордеондо ойнойм. Көрүнүп калса караның көгүлтүр оттой жанамын, шылтоолоп болбос иш үчүн жаным, шынарлап жакын барамын. Ла 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 шылтоолоп болбос иш үчүн жаным, шынарлап жакын барамын. Mezgilder uçat sımıram, mendeki oylor kuyular. Kapıstan artta gelip samı canım, kadamım kalat kıvıram. La 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 la. Kapıstan artta gelip samı canım, kadamım kalat kıvıram. Mahabat ürün caygılı, manayım basmın kaygırı. Oynayımız düştü bulakta canım, oymulsam kalam kaygırı. La 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 la. Yaşlarga kıyın iş eкен canım, aytalbay жүрөм айбыгым. Yaşlarga kıyın iş eкен canım, aytalbay жүрөm айбыгым. Aytalbay жүрөm айбыгым. Бали. Чоң рахмат агай, мыкты кайрыкты жаңыртып өттүңүз. Эми ушул жагымдуу кайрыктан соң биздин дагы эфирдик сапарыбыз өз соңуна келип калды. Сизге эфир соңунда эркин микрофон сунабыз. Эми мына бүгүнкү кыргыз милициясынын түзүлгөн күнүнө баардык ушул кыргыз элинде, кыргыз жеринде иштеп жүргөн баардык ушу милиция кызматкерлерин бүгүнкү майрам менен чын жүрөктөн куттуктап өтөм. Үй бүлөлөрүнө бакыт, ден соолук, иштеринде ийгилик, ошо эч качан оорубай, сыркабай, баягы Кудайдын берген жашын жашап, ошол Кудайдын берген жанагы күнүн көрүп, эч качан курдоматтан нары болуп, эсен аман жүрө бериштерин каалайм. Бардыгына ден соолук, иштеринде ийгилик. Чоң рахмат. Сизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Ушул таң эрте биздин студиябызга келип, көрүүчүлөргө мыкты маанай тартуулаганыңыз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат сиздерге. Кадырман көрүүчүлөр, эскерте кетсем, бүгүн биздин студиябызда конокто Ош шаарындагы ички иштер башкармалыгынын нөөмөт бөлүмүнүн атуулдарды кабыл алуу жана талдап текшерүү тескөөчүсү, милициянын подполковниги жана көп кырдуу талант ээси Алмазбек Култаев агабыз болду.